Бүгін сабағыбыз баскетбол боюнча өтөт. Нападенияны карайбыз бүгүн. Азыр так канча киши бар? Эми биринчиден Кыргызстанда баскетболду өнүктүрүш үчүн менимче фундаментти кылыш керек. Фундамент бул не деген? Спорт мектептер бар бизде, мисал үчүн. Ошонун сандарын көбөйтүш керек. Мен бир мисал келтирейин. Мисал үчүн мен кичинекейлигимде биринчи залга барганымда мына биздин ЖШСада, городской ЖШСада 5 тренер бар эле. То есть ар бир тренерде өзүнүн группалары бар эле. Бул уже между конкуренция болуп атат да. Спорт, баскетбол качан өнүгөт? Только тренировкада эмес, баскетбол соревнованияда өнүгөт. Ошон үчүн ошол маалда бизде соревнования көп болчу. Кара суу келчү эле бизге, Араван команда келчү эле бизге. Оштон 5-6 команда болчу. То есть тренерлердин саны көп болчу эле. Анан Ошто бир 50дөй мектеп болсо, орто мектеп, где-то 10 мектебинде тренер, баскетболдун тренери болчу. Физкультура сабагында баскетболдо көбүрөөк көңүл бурулат эле ошол мектептерде. То есть баскетболдун наклонности менен сабактар өтүлөт эле, физкультура сабактары. Азыр мисал үчүн кээерки тренерлер картайып өтүп калды. Кээерки тренерлер Россияга кетип калышты. Көбүнчө орус тренерлер. Азыр бизде мисал үчүн по факту Ош боюнча, Ош облус боюнча 2 эле тренер бар. Бирөөсү облусту карайт, бирөөсү шаарды карайт. Азыр 2ге бөлүндү да, шаар менен облус. Ошон, например, азыркы учурга, азыркы студенттердин, окуучулардын санына, жаштардын санына бул 2 тренер аз болуп атат да. Олор физически успевать эте албайт да, тренировка кылыш үчүнчү. Спонсорлорду чакырыш керек. Мисал үчүн бир спонсорго, бир ишканага выгодный болуш үчүн, спортко акча беришти выгодный болуш үчүн олорду деле мотивация кылыш керек. Олорду кандай мотивация биз кыла алабыз? Мисал үчүн мамлекет тарабынан налогдор кыскартылыш керек, жеңилдик бериш керек. Мисал үчүн мына комшу мамлекеттерибизде, Казакстан, Россияларда бир завод, мисал үчүн баскетбольный клубка акча бөлсө, ошол спортсмендерди караса, кийинтирсе, соревнованияга алып барса, то есть акча бөлсө ушул командага, мамлекет тарабынан налогу кыскартылат 50%. Азыр бизде Кыргызстанда ал система жок. Ошол система менимче ишканаларга мотивация берет. Ошондо бай адам, акчасы болгон адам көңүл бурат спортко. То есть акча бөлөт. Азыр мисал үчүн бизде деле берем деген ойдо адамдар болуп атат, чыгып атат. Депутаттарыбыз, ишканалар деле бар. Бирок олор мага суроо берет. Руслан, мага эмне пайда дейт. Мен азыр мисал үчүн олорго реклама эле кылып бере алабыз. Биз формаларга олордун ишкананын атын жазып, интервьюлерде олорду мактап, сүйлөп, олор жөнүндө айтып, башка реальный мындай карасак, олорго пайда жок да бизде. Бизге спонсор болуш үчүн. Анан менин оюмча основной өнүктүрүш үчүн бул фундаменттин проблемасы азыр бизде. Фундамент начар болуп атат биздечи. То есть школьниктер кызыкпай атат баскетболго. Эмнеге? Себеби соревнования аз. Телевизордон баскетболду көрбөй атат. Көчөдө көрбөй атат. Бир сборныйды көрбөй атат. Өзүнүн Кыргызстандын сборун каерге барып ойноп атат, кимдер менен ойноп атат, ошону көрбөй атат биздин жаштар. Ошон үчүн азыр бизде ошол проблема болуп атат. Мисал үчүн ошол эле бои без правил жумасына постоянно көрүп атабыз телевизордон бойлорду. Трансляциялар болуп атат, мелдештер өткөрүлүп атат. Югта, северде, облустарда, айылдарда деле өткөрүлүп атат. Баскетбол боюнча ондой мелдештер жок. Тизилгиле бир линияга, ортого. Бүгүн А командасы утту. Куттуктайм. Общий счет 15 болду. Подбордон өзүнүн шитинде подборду алгандан кийин нападение тез болуш үчүн биринчи пас болуш керек. Биринчи пасты бериш үчүн башты көтөрүш керек, площадканы көрүш керек. Кийин менин командана кимиси ачык. 5 кол тең болуш керек да, ошондо команда күчтүү болот. Бирөөсү ойнобой койсо болду, команда болбойт. Бүгүнкүгө сабагыбыз бүттү. Рахмат.
Кийинки жума ушул убакытта күтөм силерди ушул жерде.